Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Суучул Денис Петрашов АКШнын ачык чемпиондугунда алтын алды. Американын эң кадырбартуу турнири болуп саналган АКШнын ачык чемпиондугунда кыргызстандык суучул Денис Петрашов алтын медаль тагынды. Гринсборо түндүк Каролинада өтүп жаткан турнирде спортчу 100 метрге брас стилинде сүзүү боюнча мелдешке катышып, 59,46 секунд көрсөткүч менен биринчи орунду ээледи. Кыргызстандын сууда сүзүү федерациясынан билдиришкендей, өлкөнүн тарыхында биринчи жолу кыргызстандык суучул кадыр бартуу турнирде жеңүүчү болуп, А стандартындагы олимпиадалык лицензияга ээ болду. Буга чейин ушул жылдын август айында сууда сүзүүчү Денис Петрашов 2024-жылы Парижде өтө турган олимпиада оюндарына катышууга лицензия жеңип алган. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Чубагажы Жалилов аттындагы Көкжаңгактагы ички жолдун ачылыш аземы өттү. Сузак районундагы Көкжаңгак шаарынын ички жолдорунун бирине асфальт төшөлүп колдонууга берилди. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн маалымдашты. Жолдун ачылуу аземине улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев, президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев, Көкжаңгак шаарынын мэри баштаган кызматкерлер жана шаар тургундары катышты. Республикалык бюджеттен 2200 метр жолго 10 миллион сомго жакын акча каражаты каралып, учурда 950 метр бүткөрүлдү. Чет элдик компаниялар менен Токтогул ГЭСинен 3 эсе чоң станция куруп макулдашылды. Франциянын жана Бириккен Араб Эмирликтеринин энергетикалык компаниялары Кыргызстанга жалпы кубаттуулугу 3,6 гигаватт станцияларды курууга даяр. Бул туурасында энергетика министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, учурда Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 1,2 гигаваттан ашыгыраак. Дубайда өткөн климат боюнча иш-аракеттердин дүйнөлүк саммитинин алкагында Кыргызстандын энергетика министри франциялык ADF жана Бириккен Араб Эмирлигинин Маздар мамлекеттик компанияларынын ортосунда 3 тараптуу меморандумга кол койгон. Бул документке жалпы кубаттуулугу 3,6 гигаваттка чейин гидроэнергетика жана энергиянын кайра жаралуучу булактарынын долбоорлоруна инвестиция салуу жана энергетикалык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында кол коюлду. Министр Таалайбек Ибраев өз сөзүндө энергетика тармагы боюнча инвесторлор менен кызматташууга жана Кыргызстандын электр энергиясын өндүрүүгө болгон потенциалына токтолду деп айтылат маалыматта. Тараптар Кыргызстан менен кызматташууга жана документтеги долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин билдиришкен. Президенттин маалымат кызматы кол коюу аземи Садыр Жапаровдун катышуусунда өтүп, андан соң эки компаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр болгонун билдирди. Өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалына өзгөчө көңүл бурууга чакырам. Ал жылына болжол менен 142,5 миллиард киловатт саатты түзөт. Бирок учурда 13%дан ашпаганы пайдаланылып жатат. Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө туруктуу багыт алды деп айткан мамлекет башчы инвесторлорго. Өз кезегинде Маздар компаниясынын өкүлдөрү Ысык Көл облусунда күн электр станциясын куруунун маанилүүлүгүн айтып, Кыргызстандын таза энергетика тармагындагы максаттарын колдоого өз тажрыйбасын колдоноорун билдиришкен. Азия кубогуна даярдык. Кыргызстан командасынын кеңейтилген тизмеси. Кыргыз футбол клубу Азия кубогуна даярдана турчу курама команданын кеңейтилген тизмесин жарыялады. 32 оюнчудан турган курама команда 7 декабрдан 14 декабрь күндөрү Ысык Көлдө машыгып, андан ары даярдыгын Бириккен Араб Эмирлигинде жана Катарда улантып, ал жактарда 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. Башкы машыктыруучу Штефан Таркович оюнга аз калганда команданын ойной турчу курамын бекитет деп айтылат маалыматта. Дарбазачылар Эржан Токотаев, Марсель Исламкулов, Султан Чомоев жана Курманбек Нурланбеков. Коргоочулар Кайрат Жыргалбек уулу, Бахтияр Дүйшөбеков, Александр Мищенко, Христиан Браузман, Айзар Акматов, Тамирлан Козубаев, Акрамжан Умаров, Валерий Китчин,
Бекжан Сагынбаев, Сүйүнтбек Мамыралиев жана Амантур Шамурзаев. Жарым коргоочулар Одилжон Абдурахмонов, Адил Кадыржанов, Элдияр Зарыпбеков, Алимардан Шүкүров, Амир Жапаров, Эрбол Атабаев, Кай Мерк, Кими Мерк, Атай Жумашев, Бекназ Алмазбеков, Фархат Мусабеков, Гүлжигит Алыкулов, Мирбек Ахматалиев жана Нурдөлөт Сталбеков. Чабуулчулар Эрнис Батырканов, Кожо Жоел жана Дастан Токтосунов. Азия кубогу 12 январдан 10 февралга чейин Катарда өтөт. Улуттук курама Ди тайпасында Оман, Сауд Арабия жана Таиланд курамалары менен ойномокчу. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жаткан себеби 4 этапта операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этапта операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Жебек Ташиев Жалал-Абадта 3000 ипотекалык батир курулуп жатат. Кечээ 2 декабрь күнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад облусунда мамлекеттик ипотекалык компаниялардын курулуш иштери менен таанышып чыкты. Бул тууралуу президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн маалымдашты. Үйлөр ипотекага 25 жылга 4% жана 8% менен берилет. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык биринчилерден болуп мугалимдер, медицина кызматкерлери жана үйгө муктаж жарандар алышат. Негизги максат чет өлкөдө үй алабыз деп иштеп жүргөн мигранттарды мекенге кайтарып, аларды үйлүү кылуу, деди Камчыбек Ташиев. Жалал-Абад облусунда мамлекеттик ипотекалык компаниянын 3000 батирдин курулушу жүрүп, 4-чү курулуш иштери башталуу алдында турат. Алар Жалал-Абад шаарында 3 жерде жана Сузак району Ленин, Сузак айыл өкмөттөрүндө жана 2 жерде курулуш иштери жүрүп жаткан учуру. Курулуштарды сапаттуу жана ыкчам түрдө жүргүзүү талабы эскертилип, 1 жылдын ичинде бүткөрүү тапшырмасы берилди. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизем муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Садыр Жапаров элди жардамга муктаждарга күйүмдүү болууга чакырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 3 декабрь майыптардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Анда ар кандай себептерден улам майып болуп калган адамдарга өкмөт ар тараптан кам көрүүгө аракет кылып жатканын айтып, жарандарды жардамга муктаждарга күйүмдүү болууга чакырды. Өлкөбүздө майыптыгы бар адамдардын укуктары чектелбейт. Аларга урматсый жана түшүнүү менен мамиле жасалат. Себеби элибиз каш кабактын ортосундагы болуп кетүүчү кырсыкты болжоп болбойт деп, ошондой эле жараткандын жазмышы деп туаса дартты туура кабыл ала билген акылман эл. Тагдырдын жазмышына кабылган мындай жарандарга жардамын аябай кол сунган жоомарт эл. Ага жараша мамлекет дайыма майыптуулугу бар жарандарына ар тараптуу тиешелүү социалдык колдоолорду көрсөтүү аракетин көрүп келет. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү мекендештердин муктаждыктарын канааттандырууну, алардын укугун коргоону эң башкы милдеттердин бири деп билет. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күнгө терең маани берүү менен баарыңыздарды жардамга муктаж жарандарыбызга мээримдүү, күйүмдүү, камкор, кайрымдуу жана карамдуу болууга чакырам деп жазылган кайрылууда. Расмий маалыматка ылайык өлкөдө майыптыгы бар адамдардын саны 211 миңден ашат. Алардын 37 миңден көбү балдар. Буга чейин айрым укук коргоочулар өлкөдө майыптыгы бар адамдардын саны расмий статистикадан көп экенин билдирип келишкен. Аларга мамлекеттен тиешелүү жардам толук берилбегени, шарт түзүлбөгөнү тууралуу сын доомат айтылган.
Элчилик Садоводдогу өрттө кыргыз жарандары жабыр тарткан жок. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы Садовод базарындагы өрт тууралуу маалыматтар атты. Анда кырсыкта кыргызстандык жарандар жабыр тартпаганын билдирди. Элчиликтин кызматкерлери базардын администрациясы жана ал жакта иштеген кыргызстандыктар менен жолукту. Маалыматка караганда кырсыкта 3 киши жабыркаган, ошондой эле 350 киши эвакуацияланган. Жабыр тарткандар арасында кыргызстандыктар жок деп жазылган маалыматта. Элчиликтин билдиришинче, Садовод Европадагы эң ири базар болуп саналат. Аянты 40 000 гектарга жетип, 9,5 миңдей дүкөн контейнер бар. Анда 20 000ден ашык адам иштейт. Базарда күнүгө болжол менен 100 000ден ашык адам соода кылат. Садоводдо негизинен Борбор Азиялык мигранттар эмгектенет жана бул базарда былтыр ноябрда дагы өрт чыккан. Өзгөндүн Куршап айылындагы мечиттен чыккан ири өрт өчүрүлдү. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында мечиттен чыккан ири өрт өчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Телсиз жоонун аянты 800 000 чарчы метрди түзгөн. Жабыркагандар жок. Өрттү өчүрүүгө жалпы 3 күчүрмөн эсеп тартылган. Учурда кырсыктын келип чыгуу себеби такталууда. Бишкекте бокс боюнча өлкө чемпионаты өтүүдө. Бишкекте күн мурун бокс боюнча Кыргызстандын чемпионаты старт алды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирет. Биринчилик Каба уулу Кожомкул спорт сарайында өтүүдө. Ага республиканын бардык аймактарынан келген 100дөн ашуун спортчу катышат. Жалпы 23 комплект медаль ойнотулат. Чемпионат 6 декабрга чейин уланмакчы. Жогорку соттун төрагасы судьяларды мыйзам бузууларга жол бербөөгө чакырды. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков судьяларды мыйзам бузууларга жол бербөөгө чакырды. Бул тууралуу ал Жалал Абад облусунун жергиликтүү сотторунун төрагалары жана судьялары менен болгон кеңешмеде билдиргенин Жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Жалал Абад шаарындагы сот адилеттик үйүндө өткөн иш-чарага Жогорку соттун төрагасынын орун басары Шералы Камчыбеков жана Жогорку соттун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын судьясы Сулайманкул Атакулов катышты. Замирбек Базарбеков өз сөзүндө мыйзамдын талаптарын жана нормаларын так сактоо зарылдыгына токтолуп, соттор тарабынан коррупциянын алдын алуу жана процессуалдык мыйзам бузууларды жоюу маселесине өзгөчө көңүл бурду. Ошондой эле сот тутуму өзү тазалоо ишин уланта тургандыгын белгиледи. Төрага сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатуу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүнү күчөтүү боюнча тынымсыз иштерди жүргүзүүнү тапшырды. Ал баса белгилегендей, мамлекет башчы бүтүндөй сот системасына чоң көңүл бурат. Соттор үчүн имараттар жана кызматкерлер үчүн кызматтык турак жайлар курулуп жатат. Айлык акы көтөрүлдү. Кеңешменин жүрүшүндө Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Бакыт Сарыбаев Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине ыйгарым укуктарынан баш тартуу туурасында арыз жазганы белгилүү болгон. Жыйындын соңунда төрага Замирбек Базарбеков Фемида өкүлдөрүнө иштерине ийгилик каалап, айтылган маселелер боюнча ар бир сотто аппарат кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырган.